Ырчы Мирбек Атабеков Шаулин брат эмнеси менен жакпады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу азыркы бийликти сындады. Ал Шаулин брат эмнеси менен жакпады деп билдирүү калтырып, Тилек Токтогазиевди белгилеп, андай болбойт да деп постун жарыялады. Бул ырчынын оюн түрдүү пикирлер жаралып, түндүк түштүк маселесин көтөрүп, оштуктарды кемсинтип жатасың. Белгилүү аты чыккан адам ушундай жазса жарашпайт экен. Эсиңе кел эртерээк деп билдирүү калтырышууда. Эске салсак, октябрь айындагы ызы чуу митингинде Жээнбеков досун саткан, элин да сатат деген сөзү үчүн кечирим сураган эле. Ырчы учурда Америкада үй бүлөсү менен көчүп кеткен. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Назира Айтбекова мамлекеттен жардам күткөн бул келеси олук. Бул тууралуу актриса алып баруучу Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасына жазды. Асманым көкпөк, артымдагы бак дарактар жазды күтүп, бүчүр байлаганга берилсенип турат. Ар бир күнүм тарых деп, тамай басып, так сүйлөп, ишимден майын чыгаруу менен алек болгон мен. Өзүмдү жакшы көрөм, сыйлайм, сыймыктанам. Не кереги бар, моюнга алыш керек, кыйын кызмын. Өзүн өзү мактагандан өлөрчө кач дебей эле койгула, деп жүрүп өзүбүздү баалабай, барктабай, тебелетип элдерге кара чокоюн сүрткөнгө уруксат берип, анан кете берет экенбиз. Базарбай айткандай, ничего не подобного, энең дурайындар. Таламымды талашам, жемимди жедирбейм, эч кимиңе милдет артпайм, жоопкерчилик оодарбайм. Өз жашоомдун эси өзүм. Бийик баа берип, көкөлөтсөңөр да, ылдый басып, чылага чалып, жугунду куйсаңар да, түз жолуман адашпай, өз мүдөмө жетим керек. Ар бир адам өзүнө өзү гана ишенип, жаратканды жандап алып, жашоосуна жоопкерчиликти алганда гана ары күчтүү, ары бактылуу болот. Акча, бийлик, байлык, тааныш өмүр бою жөлөк болуп, жолдош болуп берчүлөрдөн эмес. Кайсы бир күн ошолор оор кызып, оркойгон жалгыздыгыңа түртүп кетет. Сенин ишенген сениң эле бар. Сенден башка сени эч ким бактылуу кылып сүйө албайт. Мамлекет, саясатчылар, өкмөт багат эле. Ошолор менин жашоомду оңдойт деп күткөн келеси олук. Ойлонуп көрдүм. Биздин эл курмандык болгондо жакшы көргөн эл. Акыл асты, аң сезими дайыма алдап кетчүлөрдү, аферисттерди тандаттырат. Эмнеге билесизби? Анткени бизге курмандык болгон, алданып калган, сатылып кеткен жагат. Ошентип аңга түшүп алып, аңырайып олтуруп, анан өзүбүздү өзүбүз аяп, кандай шорду жанбыз, эзели өнүкпөй калдык го деген жагат. Анан жоопкерчиликти ошол бийликке оодарып, өзүбүз курмандыктын кейпин кийип, ошолорду айыптап, соттогон жагат. Шайлоого барып, акчасын алып, өзүбүз тандап алганбыз менен ишибиз жок. Жашообузда да ошондой. Аялды ата, энең тандап берет. Ажырашканда сен тандап берген аял деп кекитебиз. О күнү ата, энең тандап берет. Иштебей талада калганда сен окуткан оку дейбиз. Балаң жакшы чыкпай калса, сен тууп берген бала дейбиз. Өмүр бою жоопкерчиликти бирөөгө оодарып, өмүр бою айланып жек көрүп, бактысыздык, кедейлигиңе күнөөлөп, оозуңан көк түтүн чыгып, көбүрөп жүрө бересиң. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Тогуз жылдан бери олтура элек экенмин. Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште толкунданды. Урматтуу депутаттар, мен бир аз толкунданат окшойм. 9 жылдан бери бул имаратка кирип, жыйында олтура элек экенмин. Ал эми коррупция маселелери боюнча Садыр Нуркожоевич бийликке келгенге чейин бардык иштер көтөрүлөт. Ким мамлекетке зыян келтирилген болсо, кызматына, кимге жакын экенине карабастан, ар бирин жоопко тартабыз. Бул жерде өтө көп мамлекеттик чоң кызматкерлер бар. Азыр транспорт министрлигинин иши боюнча 3-4 чоң иш каралып жатат. Энергетика боюнча түндүк түштүк альтернативдүү жолу боюнча коррупционерлик иштерди карайбыз. Ким уурдаса мамлекетке мүлкү же акчасы менен кайтарабыз. Ал эми ким кайтара албай уурдаганын же жеп койгон болсо ал түрмөгө кетет, деди Ташиев. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Садыр Жапаров, мен революцияны кылгам, ошондуктан өмүр бою кызматта отурушум керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, биз өлкөбүз оңолсун, мамлекеттик башкаруу иретке салынсын, казынадан уурдалгандар токтосун, ашыкча кызматтар жоюлсун деп революция кылганбыз. Мен революцияны жасагам. Ошон үчүн ушул кызматта өмүр бою олтурушум керек. Жоюлбасын деген түшүнүктөн алыс бололу. Бул бир.
Экинчиси, кадр саясаты боюнча бул Акаевчи болчу, бул Бакиевчи болчу, бул Атамбаевчи же Жээнбековчи болчу деген эски түшүнүктөрдү токтотолу. Минтип отурсак анда өлкөбүздүн ичинде бир дагы татыктуу кадыр таппайбыз. Башка планетадан издешибиз керек болот. Үчүнчүсү, Баланча министрликке Садыр Жапаров душман болуп жүргөн, аны камаганга салым кошкон кадыр барып жатасындагандарга айтарым. Азыр биз душмандаша да, туугандаша турган мезгил эмес. Эл үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн өткөн кеткенди унуталы, сабырдуу бололу, Кудай сабырдуулар тарапта. Ар бир министрликке мурдагыдай тааныш билиште эмес, ошол министрликтин адисин алып бара жатабыз. Мындан ары бөдөнү сойсо да касапчы соет. Эгерде мурдагыдай көндүм адатын жасап, уурдай баштагандар болсо дароо камалышат. Бул үчүн Төртүнчүсү, бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрликтер, комитеттер, агенттиктер жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып бере беришкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок. Казынадан миллиарддарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп турганыңардай, ошонун баары кыскартып 12 эле министрлик калтырдык. Бир эле энергетика системасынан 2 миллиард сом үнөмдөлүп жатат. Кичинекей Кыргызстан үчүн керек болсо, 12 министрлик деле көптүк кылат. Бирок азырынча ушундай кылдык. Ар бир чечимди жети өлчөп бир кесип жатабыз. Биз революционердин кызыкчылыгын көздөп, 6,5 миллион элдин кызыкчылыгын тебелебейли деп билдирди президент. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Бишкекте өз кызын зордуктаган ата кармалды. Аламүдүн районунда өз кызын зордуктады деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2021 жылы 2 февралда ички иштер органдарына Пригородный айылынын 2002 жылы туулган тургуну аны зордуктаган атасына чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Бул факт милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 161 беренесинде зордуктоо каралган кылмыштардын негизинде КЖБРге катталган. Сотко чейинки процесстин жүрүшүндө милиция кызматкерлери арыз эсин суракка алышкан. Ал 1 февраль күнү саат 5 чамасында атасы аны эркине каршы зордуктаганын, андан кийин апасы келгенден кийин алар милицияга кайрылгандыгын айткан. Арыз эси кошомотчулагандай, биринчи жолу анын атасы 2019 жылы 17 жашында зордуктаган. Андан соң бул кылмышка шектүү катары 1984 жылы туулган, кармалган. Мындан тышкары милиция кызматкерлери Россиядан үй-бүлө январь айынын ортосунда келишкенин жана көрсөтүлгөн даректе жашагандыгын аныкташкан. Учурда кармалган адам Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Сотко чейинки иштер уланууда. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG.